마다니 저렇게 봤어. 그냥 뭐지? 그래도 잘 takıyorum. Bunday ahvalda hech kimga qalamayman da. Dushmanma da qalamayman. Men Moskvaga borib kelishimmin, migrant. 5-6 omutqa sınıptır. Külün kısılıp kalıptı dedi. Söğü sıngan eken söğün terip aldık dedi. Padırgon nimeler doktorlar görüşüp Jallat varsın degende biz bunu qaraya alıp etkemiz. 3 ayın ata geçelim basat desem, oşo işenip 3 ayın ata geçelim kütörüp bunda yuva para alıp. Men oylabım, apressaganda pas kötsem gerek dep. Ötkesinde mali karajatım joktugundan alıp etkesinde. Burun tüz jat ölçülüp alıp hazır hem budun bөгülüp çoğ adam da tüz alып айтты. Bana nerfi iştebegenden porno alıp atkanda totoq atkan şey. Жалпыңыздардын кармагандарыңыз оңуңуздар кабыл болсун. Бул Солото YouTube каналы сиздер менен Таңырым Молоева. Биз дагы да болсо жардамга муктаж ар бир жаранга акчалай жардам бере албасак дагы аларды тартып эл астынан чыгарып аларга себеп жооп келебиз. Бүгүн дагы өзүңүздөр көргөндөй мейманканын ичиндебиз. Бул жака Жалал Абад областынан келген Карабек мырза. Азыркы тапта дал ушул коомчулуктун жардамына муктаж болуп жаткан чана. Men atım Karabek, Jalal Abad облусунун Бадак районунан болом. 1990-жылы туулгам. Ошол 2021-жылы январь айында ошо коңшу айлыбызда улак болгон экен, ошого тамаша кылып барайлы деп балдар менен барып, ошо аттан эңилгенде ошо ат менен келип уруп калганда, ошондо моюндан умуткам санап жүлүнгө доо кеткен экен. 3 жылдан бери ошондой жатабыз, постоянный режим болуп эле. Жүгүрүп жүрүп эле бир убакта баспай калгандагы ал травма алганга чейин мен Москвага барып келишимин, мигрант. Ошол күнү Москвага кетмек элем. Ошол күнү кечки саат 5-те кетмек элем Москвага. Ошол жыгылган убакта ошо өзүмдүн айылдаш акаларым неме кылып алышып больницага алып барышкан машина менен эле. Ошо деле апарып Падыргон немелер докторлор көрүшүп Жалал Абадка барсын дегенде биз буну карай алып эткенбиз. Жалал Абадка барсын дегенде Жалал Абадка ошо Падыргондор эле немен алып кетти. Ошо барышып Жалал Абадка. Ал жерде немелер түштү, докторлор түшүп көрүшүп эле неме томография салгыла деп көрөлү деп. Анан томография түшүпкандан кийин ошо 5-6 омутка сыныптыр. Жүлүң кысылып калыпты деди. Анан операция кылабыз деп. Биз барганда суббота күн болчу. Анан пандемия операция кылабыз деди. Анан суббота күнү жаттык түнү менен Pazar günü öptep doktorlar nomunu tap, bize operasiya kılatan vrach nomunu tap, bunda yeterek operasiya kılыңыз. Men oylabım, operasiya kılganda pas kötsem gerek dep. Anan ошол күнү эле operasiya кылышты кечинде. Operasiya кылып, operasiyaдан неме болгон жакта жылыш болбоду. Үмүт бар беле? Үмүт бар эле, мен ошо операсиядан pas kötsем керек деген колдорумда кыймылдабайт эле. Кайра 10 күндөн кийин дагы операция алып повтор. Анан ошо 10 күндөн кийин ошо оң колум кичине кыймылдаганда, анан 24 күн жатып больницада. Үйгө чыккам. Ошо мен чыгып аткан кезде да ошо врач мага айтканда, 6 айда басасың деген да. 6 ай кыймылдабагын депчи. Көрсө ошо 6 айга чейин уже кыймылдап кеш керек экен деп неме кылыптı. Ал мага туура эмес айткан, мен анын сөзүнө ишенип 6 ай жатып өзүм кайра арка кетирип коюп арктап немелепчи. Көрсө 6 айга чейин бааны тренировка кылып, бааны реабилитациядан 1 курс өтүш керек экен эле да. Ама не врач туура эмес айтып, аны 6 ай жатып калып, 6 айдан кийин анан кийин ушу маңашкан балдар менен таанышып, алардан немесин угуп, сөздөрүн андагыш керек, мындагыш керек деп. Анан эки жакка көрүнүп баштадым кайрачы. Бул жакка келдим, Бишкекке, бул жакка көрүнүп аттым. Ошко бардым, мен көрмөгөн жерим калбадычы.
Qayda men oqsam baram. Çeçaka былтыр 2023 bardым Moskvaga dekabr ayında. Oşo operatsiya kılış gerek. Gülünün dağdılığı kısıp turat degende. Onu alacak varsam oşo nime bir vrach kavardık. Bir yaktan oşo telefonu sloş bargam. Al vrach görül aytdı operatsiya kılış gereken dedi. Anan Allah tomografiya salıp nime olup görgönden keyin sağa operatsiya gerek jok eken. Sen Gülünün sağ boyunda turat. O da operatsiya bespolезный dedi. Sağa Tolkan reabilitasyon center kılış gerek. Görak kılışım gerek dedi. Reabilitasyon center'de. Onda 2-3 ay menen nime bolbeyt dedi, jylyş bilinbeyt dedi. Anan gebir aytdı 4 yıl 5 yıl alışın gerek, gebir aytdı 1 yıl alışın gerek dep. Hani munda 7 ay 8 ay pesperekur alıp koş gerekende oşonda kişine jylyş bolat eken. Bu 2 ay 3 ayda emi bayanı mышсалаңда oku nime olgan başlaganda nime ötkesinde emali karajatın joktugundan ala albayt kesinde. Былтыр ошо немеде кадам жайда 1 ay aldım reabilitasiyada. Karajatım joktugundan kayra kelip ошол бойдон үйдө. Demali wagt ötken sayın butlarım tirişip atta mençi. Tizemen bügülüp kalıp ele sunulbayt atta köp bolup kalышында болгонач. Murun tüz jata ölçülüp alıpçı. Hazır hem butun bügülüp çoң adam da tüze albayt dalıç. Küçüge salıp zorgo tüzep nögot taң baylap koyşat. 1-2 saattan kara teştirem kayra taңdara uşuntup. Hatta. Mesela peki başka çet ülkөгө көпчүлүгү чыгып барып элем, бутка туруп келип аткандарын көрүп көрүп атабыз. Алар менен байланышканга мүмкүнчүлүк болдубу? Болду. Ооба, мага ошо эки бала. Бирөө Турцияга барып келди, бирөөсү Индияга барып келди. Эми ал жакта деле айттыр токан реabiliтация депти да. Силердин ошо башында операция жакшы кылса да, жаман кылса дагы толук операция менен неме жана реabilitasyon центр менен гана мындай бутуңа турасың депти да. Бирок көбүрөөк мээнет кылыш керек депти. Көбүрөөк реabilitasyon центрге барып, мындай 1-2 ай менен токтоп калбаш керек деп ушинтип ошо Индияга барып келген балдар менен сүйлөштүм. Турцияга барып келгендер менен сүйлөштүм. Эми ал жактан деле операция болуп келишти. Балдар бар да. Алар деле ошо реabilitasyon центр менен экен. Барычы. Негизи мындай бутуңуз сезеби, жакшы эле? Бутум сезим жакшы, ооба, кармагандан баарын сезет. Болгон ушуну пайдам ташып калыпты да, сезет. Бүгүлүп калып кайта сунулбайт да. Аны оң бутум кичине бармагы кыллаш кичине иштейт, мындай кыймылдагандачы. Бирок кыймылдаса деле мындай бутарым тырышып атат да. Убакыт өткөн сайын тырышып. Ошону өткөндө да немеге бардым эле, кастыласяга ушуну олтасем. Ошо неменен тренировканы көп кылыш керек да. Гимнастиканычы. Бана реабилитологдун врачтары ошо өздөрү көрүп, алат кенде суставный гимнастика, ЛФК ошолорду көрүп алышың керек деп атат врачтарчы. Ошто Паткенин Кадамжы районунда бар да, бизге ылайыктуу ошо жакшы да. Неме аппараттар эми көп ал жердечи. Эми ал жакка айына 40 миң акча кетет. Айына ушундай экен, 42 миң кетет экен да. Былтыр 1 ай барып келдик ал жерге да. Анан ошол катарактаны деле ошол кырсык болгону шарт эле катаракта койду эле. Ооба. Муну катетер ооба. Барган күндө эле койгон. Бир саат 5-те бардым, саат 7-8-де эле катаралык коюшкан. Бана нерв иштебегенден полный болуп атканда токтоп калат экенчи. Ошоңо коюшкан ушуну алып. 3 жылдан бери ушуну жүрөм катетер мененчи. Bunday ahval жаман. Bunday ahval эч кимге калбайм да. Душманыма да калбайм. Бу эми айла жоктун иши да. Эми намыстанасың. Эми намыстанып чата берген да болбойт экен да. Анан эми айла жок чыгышка туура келип атат. Жашаш үчүн, балдарды багыш үчүн аракет кылыш керек экен да. Эми өзүм колуман эми келбесе да ошо элден неме болуп атам да. Бу айла жоктун иши да. Бул нерсени эч ким башына калбайм. Урматтуу кыргыз элим, ошо жардам колуңдарды сунушуңарды каалайт элем. Ушу мен ошо эки баламын чоңойтуп, ошо элге ошо багып, ошо ойнотуп, түштү каалайм мен да. Баарыңызга рахмат, Алла ыраазы болсун.
ушул бүгүнкү күндө жалпы коомчулуктун жардамына муктаж болуп жаткан Карабек мырзанын апакеси, өзүңүз дал ушул уулуңуздун азыркы учурда акыбалы тууралуу айта кетсеңиз. Мен уулум ушу бияка кантыра албайт, сарасын өзү чыгып төгө албайт. Улуу саясынан жамбаш жасап туруп өзүбүз тазалайбыз. Башка айла жок. Эмне кылайын эми? Пешиме саган ушул экен деп отам да. Эми ушул киши жардам берсе, жоктон эшикке чыгып сарасын төгүп кетсем, мага эме эле кубат эле кыйла эле. Өзүм орушамын, операция болгонмун. Ошо карабай ушу балам аркасынан жүрөм ушинтип неме кылып. Негизи ошол кырсыкка учураган учурда сиз каякта элеңиз, врачтар эмне деди, ошол боюнча айтасыз? Мен бул кырсык учураган убактында ошо Москва маляша тийип аткан болчу мени үйдө ооруп отурганмын. Анан кийин кабар барып калды. Кабардан кийин эле анан келсек, ошо врачтар операция кылабыз деп атышыптыр. Врач жок экен, анан чакыртышып операция кылгызды. Операция кылсак неме деди? 3 айдын алтыга чейин басат десе, ошо ишенип 3 айдын алтыга чейин күтө берипмин деп үй алып барып алып. Ошол убактында жок, аракет кыла дегенде дагы кандай жинтик чыгып калды. Яман Кудай билет, чындыкта эми эле. Анан операция кылып сөөгү сынган экен, сөөгүн терип алдык деди врач. Анан эми аны менин көзүмө көрсөткөн жок, билбеймин, чындыкта эми эле. Аны бирке ыя албаймын. Канчанчы балаңыз? Бул 3-чү балам. 3-чү балам. Ошону отабыз. Шартыңыздар кандай? Шартыбыз эми курсактыгы менен шартыбыз оор. Эчте малыбыз жок, эчтеке жок. Ушу балам тамсаган тамыям бүтпөй турат. Ошо тамсан бүтсөм деп барам деп аткан болчу Москвага. Ага жетишпей калды. Ошо тамыбыз сала бүткөн менен турат. Азыр ушу менин колумда чогубуз. Толук ушу мен киши пенсия менен тамак эме алабыз. Келин бар. Келин ошо неме кылат. Үчүчү дегендей, наркотик иштер дегендей. Бизде иштеген иш жок, айлык жок. Кородо коюбуз жок, эчте малыбыз жок, чындыкта эле да. Ошо элдин киши карындаш уртардан киши жардам тиштам, Москвага баргызып, аякта киши лечение алдырып, андан кийин дагы Кадамжыга бардым, анан Ошко бардым. Бирок буга үзгөртүш кылыш экен да, эң болгону 2 жыл неме кылыш экен да. Ага мен каражатым жетпей атат. Айына 50 000 кетип атат. 40 000 аяка жол жапып, 50 000 ашып кетип атат. Ошо каражатым жетпей атат. Ушу жумрай журттан мен дагы жардам сураймын, жардам колунсун үзбөсүн менден. Ушу балам басып кетсе, сабапкер болуп калсын. Шипасын Алла берсин, эми бала сабапкер берсин. Эми ушу кайрымдуулук кылган неме бизге бүтүлсө, буларга миллиондогондо берсин. Ушу бала чакасын өмүрүн көрсүн. Урмасыйын көрсүн, оорушпасын таптакыр. Ушу ден салуу жакшы болуп жүрүшсүн. Бактылуу болушун баардыгы. Кудай берин унутпасын аларга дагы. Эч бир эне балам деп сыздабасын дейли. Негизи эле азыркы учурда көпчүлүгүбүз көрүп жаткандай эле Карабек мырзанын акыбалы күндөн күнгө оорлошуп жаткан учуру. Буту дагы тырышып, андан сырткары дарыланууга да шарты жок болгондуктан дал ушул сиздерге кайрылып жатат. Келиңиздер, Рамазан айында көбүрөөк кайрымдуулук жасаганга аракет жасайлы. Бул ай кайрымдуулук жасоого эң жакшы мүмкүнчүлүккө бай ай демекчи. Карабек мырзанын бутка туруп кетүүсүнө биз дагы көмөкчү бололу. Сиздер менен Солото YouTube каналы амандашканча.